Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Баарыбызга белгилүү болгондой эле мамлекетибиз өтө оор социалдык экономикалык кырдаалда турат. Жумушсуздук, азык түлүккө болгон баалардын өсүшү, күйүүчү майга болгон баалардын өсүшү, көптөгөн мындан башка социалдык проблемалар дагы да чечиле элек. Бул проблемалар күн өткөн сайын күчтөнүп келе атат. Кайсы гана тармакты карабайлы, билим берүү тармагын, азыркы билим берүү тармагы кандай абалда турат? Мектептерде окуу китептери жетиштүү эмеспи? Мугалимдер жетиштүү эмеспи? Алардын айлыгы азбы көппү? Шундай маселелер күндөн күнгө курчуп келе атат. Мындан тышкары, өзгөчө азыркы учурда баягы ковидтин күчөп турган кезинде бийлик өзгөчө медицина тармагына көңүлдү буруш керек. Бийлик саясий куугунтук менен алек болбостон, ушу өздөрүнүн саясий оппоненттерине каршы бардык бүтүндөй мамлекеттик ресурсту жумшап, алар менен күрөшпөй, андан көрө азыр биздин калкыбыз ооруп турган кезде бардык ресурстарды медициналык көйгөйлөрдү чечүүгө жумшаса эң эле туура болмок. Андан көрө медицина кызматкерлеринин айлык майынасын көтөрүшсүн, ооруканаларды курушсун, баягы тез жардам унааларын сатып алышсын. Шундай сыяктуу элге чыныгы керектүү, элдин күнүмдүк турмушундагы көйгөйлөрдү чечип берүүчү маселелерге басым жасаганы эң эле туура болмок. Биз тилекке каршы мындай көрүнүштүн тескерисин гана көрүп атабыз. Өздөрүнүн баягы саясий мотив менен, саясий оппоненттери менен күрөшүп, алар менен тирешип, бардык коомчулукту дагы оор абалга түртүп атат. Мамлекет бул оюнчук эмес. Мамлекет башында тургандан кийин мамлекеттик деңгээлде бийлик өкүлдөрү ойлонушу керек. Мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин саламаттыгын сакташы керек. Биз азыркы учурда бийлик башындагылардын чүкөдөй болгон кыз менен күрөшүп турганын көрүп атабыз. Чүкөдөй кыздан корккон бийлик бул эркек бийлик эмес. Бул эркектикке жатпайт. Баягы чындыкты айтып чыккан, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн, туура жолдо жүргөн биздин инсандарыбыз менен күрөшүү бул бийлик башындагылардын иши болбошу керек. Бүгүн белгилүү болуп атат. Жогорку Кеңештин депутаты Оразайым Нарматованын депутаттык мандатынан ажыратышыптыр. Бул деген абдан сабатсыздыктын жогорку деңгээлинин көрүнүшү. Бул деген бийликтин эркектиги эмес, бийликтин коркоктугу. Бул деген сөз бийлик бардык ресурстарын өздөрүнүн оппоненттери менен күрөшүүгө жумшап жатат деген сөз. Эми мындай да, бул кызга депутаттык мандатты эки дос берген жок. Бул кызга депутаттык мандатты аны шайлаган шайлоочулар, миңдеген биздин мекендештерибиз берди. Алар ыйгарды. Алар ушундай ишеним көргөзүп туруп, бул киши мамлекетибиздин парламентинде биздин кызыкчылыгыбызды коргойт, элди колдойт. Бийлик тарабынан элди кордошуна жол бербейт деп туруп гана добуштарын беришкен, мандат беришкен.
бийликтин бул кыздан мандатын тартып алышы бул элге карата шалаакылык, элге карата кылмыш иши. Бул менен, мындай кадам менен бийлик башындагылар Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп жатышат. Дагы бир ирет көпчүлүккө адилетсиздиктин үлгүсүн көргөзүп жатышат. Тез арада бийлик өкүлдөрү мындай саясий куугунтуктарды токтотушу керек. Саясий мотивдер менен кылмыш иштерин козгобошу керек. Эгерде кимдир бирөөнүн дипломун текшерем десе, биринчи ирет мамлекет башчынын дипломунан башташ керек. Мамлекет башында турган эң жогорку эшелондогу азаматтардан башташ керек. Ошондо адилеттүү болмок. Бул биринчиден. Экинчиден, Боршайкомдун мындай чечими мыйзамсыз болуп калды. Боршайкомдун мындай чечимин четке кагып туруп, сот органдары адилеттүү чечимди чыгарып коюшу керек. Адамдын жылдап окуган дипломун мындай алып туруп эле бир, мындайча айтканда, буйрук менен жокко чыгарып коюш бул абдан таң калыштуу көрүнүш да. Анда ар бирибиздин эле дипломдорубузду жокко чыгарып койбойбу? Анда биротоло Оразайымдын паспортун дагы жокко чыгарып койбойбу? Ушундай деңгээлге чейин түшкөн бийлик бул саясий келечеги жок бийлик болот. Мамлекетибизде мындан башка көйгөйлөр жок экенби? Мындан башка Оразайым Нарматова, Адахан Мадумаровдон башка көйгөй жок экенби? Эми мындай да, эгерде сындаса, анда жакшы болсун деп сындайт. Мактаган адамдар табылат. Жанында мактап жактап жүргөндөр жардан ары түртүшөт. Эч качан мактаган адам жакшылыкка алып келбейт. Сындаган, конструктивдүү сындаган адам демек жакшы болсун деп сындайт. Өзүнүн сунушун айтат. Ошол сунуштарды угуш керек, сунуштарга жараша чечимдерин чыгарыш керек. Анан баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, булар бардык чындыкты айтып башын көтөргөндөрдүн баарын тилин жулу берсе, анда бул жакшылыкка алып келбейт. Бүгүн Оразайымдын тилин жулсун, эртең сиздин тилиңизди жулат, менин тилимди жулат. Бирок миңдеген чындыкты сүйлөп жүргөн биздин мекендештерибиздин тилдерин жулуп бүтө албайт. Ага кудурети дагы жетпей калат. Акыры миңдеген адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүргөн, элдин талабын талашып жүргөн биздин инсандарыбыз жеңет. Анткени ар дайым мындай күрөштө чындык жеңип келген. Чындык жеңе берет. Бүгүнкү күндө алар бийлик башында турушат. Бүгүнкү күндө алардын колунда бардык ресурстар бар. Административдик ресурс, финансылык ресурс, бардык баягы олигархтардын бардыгы алардын колунда. Бирок элдин ишеними жок. Эл мындай бийликке ишенбей калды. Сөзүмө аралжы катары Адахан Кимсанбаевдин маселеси тууралуу дагы айтып коеюн. Баарыбызга белгилүү. Эгерде чек ара маселесин чече албайтса, бул алардын проблемасы. Жаман жазуучуга калеми күнөөлүү болуп атат. Чек ара маселесин чечем дегендер мындай орусча айтканда повод таппай, унчукпай эле көкүрөгүнө каккылабай чечип коет маселени. Анан бир жерине күч келгенде эле бирөөнү күнөөлөп, жанагы үйдө батыр жолдо жок болуп, өзүнүн үйүнөн душмандарды издебей эле койсун. Колунан келбейби? Демек, ачык эле айтып койсун. Менин колуман келбейт экен, мен бул маселени чече албайм, кечирип койгула деш керек.
мындай көрүнүштөргө биз жол бербешибиз керек. Өзгөчө басымды мен лозунгдарга жасагым келет. Бардык менин жүрөгүм чындык деп согот, элдин бактысы үчүн күрөшөм деген азаматтарыбыз Адахан Мадумаровдон колуңду тарт бийлик деген лозунг менен кайрылууларды жасаш керек. Ушул лозунг менен биздин лейлектик туугандарыбыз кайрылуу жасаптыр. Азаматтар, молодцы, так держать. Надо за счастье народа бороться всегда. За справедливость надо бороться всегда. Справедливая власть никогда с неба не падает. За интересы простого народа приходится бороться всеми законными методами. Но ни в коем случае не поддаваться на провокации. Нам необходимо объединяться, становиться сильнее. Күчтөнөлүк, биргелик. Биздин күчүбүз ынтымакта болуш керек. Бир муштун болуп турсак, ынтымакта турсак, биргеликте күрөшсөк, чындыкты Миң Молдахматов, Миң Калмаматов, Миң Мадумаров болуп туруп баарыбыз айтып турсак, бийлик тарабынан адилетсиз чечимдерге жол бербей турсак, анда буйруса мамлекетибиз алдыга жылат. Жакшы өзгөрүштөр болот. Урматтуу жолдоштор, ушундай оор кырдаалда баарыбыз ар дайым биргеликте болуп, чогуу иш кылалы. Өзгөчө дагы бир ирет айтып коеюн. Азыркы учурда жалпы коомчулугубуздун негизги лозунгу катары Адахан Мадумаровдон колуңду тарт бийлик деген лозунг болушу керек. Ушул лозунгдун алкагында ар бир менин жүрөгүм чындык үчүн согот деген инсандарыбыз социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасасын. Жерлерде биздин туугандарыбыз кайрылуу жасасын. Саясий куугунтукка жол жок деген экинчи лозунг менен коомчулугубузду консолидация кылалык. Биргеликте консолидированно күрөшүүнү алып барайлык. Урматтуу достор, биз азыр баарыбыз көрүп турабыз. Бизге ынтымак жетишпей турат. Биргелик, ынтымакка келелик. Бардык оппозициялык саясий күчтөр саясий куугунтукка каршы платформасынын алкагында биригиши керек. Ошондуктан коомчулугубуздун экинчи актуалдуу лозунгу катары саясий куугунтукка жол жок болушу керек. Урматтуу мекендештер, кыргыз элинин келечеги абдан кооптуу болуп турат. Баягы тилекке каршы баарыбыз эле саясатты сүйлөшүп калыптырбыз. Бирок айла жок экен. Агаларыбызды, байкелерибизди, акаларыбызды, агайларыбызды куугунтуктап, тилин жулуп, омурткасын сындырып отурса, биз алардын инилери, шакирттери күрөшүүгө мажбур болуп калабыз. Ошондуктан өзгөчө ролду бул күрөшүүдө жаштар ойнойт. Жаштар тургула, жаштар бириккиле, жаштар чындыкты айткыла. Жаштар адилеттүү позициядан кайтпагыла. Биздин улуу инсандарыбыздын жолунда жүргөн, Исхак Разаковдун жолун улаган, Абсамат Масалиевдин жолун аркалаган Адахан Мадумаров мамлекетибиздин, кыргыз элинин келечегинин жалгыз үмүтү болуп калды. Бул чындык. Объективдүү түрдө айтып коеюн. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү эмесмин. Мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын мүчөсү Амантур Манапбаевмин. Мен Адахан Мадумаровду кыргыз элинин жаркын жалгыз үмүтү, жалгыз келечеги деп баалайм. Ошондуктан мындай кыран инсандарыбызды, агайларыбызды тирүү көзүндө сыйлап алалы. Адам өлгөндөн кийин сен жакшы болчу элең деп көз жаш төгүүнүн кереги жок. Адамды тирүү кезинде сыйлаганды үйрөнөлү.
Урматтуу жолдоштор, негизи коммунист деген ким деп көп суроо беришет. Биринчи ирет коммунист деген киши кайсы гана жерде болбосун, кимге карата болбосун, адилетсиз мамиле болгондо жүрөгү чыркырап, ошону кайдыгер карай албай турган адамдардын бардыгы коммунист. Өз учурунда баягы Эрнесто Че Гевара айткан экен. Башкача айтканда, коммунист это тот, кто, видя несправедливость, любую несправедливость, охватывается дрожем негодования, дейт. Урматтуу интернет айдыңынын колдонуучулары, урматтуу жолдоштор, өзгөчө кайрылууну бийлик башындагыларга багыттайм. Эл бул океан. Бийлик океандын үстүндө калкып турган бир кайык. Эгерде океан толкуса, бул кайыкты аңтарат. Ошондуктан ким экениңерди унутпагыла. Чыныгы бийликтин ээси ким экенин дагы унутпагыла. Бул бийлигиңер түбөлүк эмес экендигин дагы унутпагыла. Бул жашоодо адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн күрөшкөн инсандарыбызга карата саясий куугунтукту токтоткула. Кеч боло элегинде акылыңарды этегиңерге жыйгыла. Урматтуу достор, көңүл буруп турганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бул маалыматты максималдуу түрдө таркатып, бардык калың калкка жеткизүүгө жардам бергиле. Дагы бир ирет айтам. Азыркы учурда биздин коомчулугубуздун негизги лозунгу Адахан Мадумаровдон колуңду тарт бийлик, саясий куугунтукка жол жок дегенин болушу керек. Ошол менен катар бийлик өкүлдөрү кеч боло элегинде акылына келиши керек. Көпчүлүк калың катмар эл өтө нааразы. Мындай силердин концертиңерди көргөнгө элдердин дарманы жок. Карапайым элдин жашоосу оорлоп баратат. Андан көрө өкмөтү социалдык, экономикалык маселелер менен алек болгула. Эртең кеч болуп калганда анан чыркырап, бизде медициналык кызматкерлер жетишпейт экен, ооруканалар жетишпейт экен деп иштекке чече албай, анан башыңар айланат. Бул башаламандыкка алып келет. Кеч боло элегинде ушундай маселелерди андан көрө чечкиле. Өзгөчө баягы бийлик башындагылардын жөжөсү болгон Эдил Байсаловго дагы эскертүү берип коелук. Сиз өзүңүздүн түздөн түз милдетиңизди аткарышыңыз керек. Бул мыйзамда, конституцияда жазылган. Бул мен айтып жаткан жокмун. Бул мыйзам айтып жатат. Көп саясатка, интригага аралашпай, социалдык маселени чечип, медиктердин айлыгын көбөйтүп, ооруканаларды куруп, мугалимдердин айлыгын көтөрүп, экономикалык көйгөйлөрдү чечкиле. Урматтуу достор, дагы бир ирет сиздерге рахмат. Дагы күрөшүүбүз алдыда. Жеңиш биз тарапта болот.